Ош технологиялык университетинде Кытай элинин салттуу жаңы жыл майрамына арналган маданий иш-чара өткөрүлдү. Самалыкта студенттер Кытай жылнамасына ылайык белгиленген жаңы жылдын өзгөчөлүктөрү менен таанышты. Иш-чарага окуу жайдын сырткы байланыштар жана өнүгүү боюнча проректору Ахмат Алиев, табигый гуманитардык илимдер борборунун директору Саттарова, институттун директору, Ош мамлекеттик университетинин өкүлдөрү жана студенттер катышты. Китайский Новый год Чуньцзе – это праздник весны, который символизирует начало нового жизненного цикла и пробуждение природы. Самалыкта профессор Саттарова куттуктоо сөз сүйлөп, элдер арасындагы достук мамилелерди чыңдоо, маданий иш-чаралардын маанисин белгиледи. Ошондой эле Кытай жаңы жылынын тарыхы, салттары жана символдору тууралуу маалыматтар берилди. Студенттер Кытай тилинде көркөм окууларды аткарып, улуттук оюндар, ыр-бийлер аркылуу Кытай маданиятын тааныштырышты. Сыйланып, жолбосо өтүлүп кетирүүчү майрам катары болбойт. 大家观音的他，所以将内容的那些的问题，歹毒的人将获得的奖品有金。 Иш-чара Кытай тили борбору тарабынан уюштурулуп, студенттердин тилге жана башка элдердин маданиятына болгон кызыгуусун арттырууга багытталды.